Саламатсыңарбы достор? Кечээден бери ойлонуп, жакшы уктай албай, жомок эмне болду экен деп сарсана болуп аттыңарбы? Анда эсиңиздерге салып коеюн, кечээ Дания элинин балдар жазуучусу Ганс Христиан Андерсендин Сандык самолет деген жомогунун уландысын айтып, аягына чыга элек болчумун. Кечээ кайсыл жерге токтодум эле? Мына таптым. Анда бурушта турган чака чыдамы кетип, оба. Мына ушул жерден токтоп турмун, анда уланта берейин. Анда бурушта турган чака чыдамы кетип, оба деп тигинин сөзүн кубаттап ордунан козголо коем дегенде, ичиндеги суу чайып алып төгүлүп кетти. Карапа мискей өзүнүн жомогун улантып айта берди. Анын бүтүшү да башталгандай эле кызыктуу болду. Ал айтып бүтөр замат ыраазы болгондуктарын билдиришип, табактар шыңгырап, шыпыргы болсо жашиктен петрушканын сабактарын алып чыгып, андан гүлдесте жасап, мискейге кийгизди. Ал муну башкалар көрүп суктаныша турганын билген. Ага ушу гана керек болчу. Анын үстүнө минтип ойлогон, эгерде мискейди гүлдесте менен бүгүн мен сыйласам, эртең мени ал сыйлайт. Эми биз бийлейбиз дешти да, көмүр кычкачтар бийлей башташты. Алар тайраңдашып, кээде тиги, кээде бул буттарын өйдө сырактатып бийлешкенде күлө берип, бурушта турган отургучтун үстүн каптаган эски булгару жарылып кетсе болобу? Бизге да гүлдесте беришеби деп сурашты бийлеп бүткөн соң көмүр кычкачтар. Ошондо аларга да петрушкадан жасалган гүлдесте беришти. Ошондо ширеңкелер кычкачтарды жек көрүшүп, кандай гана адепсиз немелер, тиги букара да дешти. Андан кийин кезек самоорго келди. Ал ырдап берүүгө тийиш эле. Бирок самоор өзүнүн ичиндеги суу буркулдап кайнаганда гана ырдай ала турганын айтты. Бул жөн гана эле болчу. Ал дайыма төрөлөрдүн үстөлдөрүндө гана ырдап көнгөндүктөн башкаларды такыр теңине алчу эмес. Терезеде каздын бир тал канаты жаткан. Аны менен үйдөгү кызматчы аял дайыма эсеп кысаптарды жазып жүрчү эле. Ал сыяга малына берип, чампаланып калган болчу. Бирок ал ошол чампаланганы менен аябай сыймыктанчу. Ошондо каздын канаты: "Мейли, самоор ырдабаса тим эле койгула. Анын ырынын бизге кереги жок" деди. Терезенин сыртындагы тордо булбул отурат. "Ошол бизге ырдап берсин. Ал албетте. Окумуштуулардан эмес. Ошондой болсо да бүгүн анын ырын угалык" деди. Анда чоң жез чайнек: "Бул эмне деген жоругуңар, төрөлөр?" деди самоордун аталаш тууганы. Ашкананын ырчысы: "Менимче кайдагы бир көчөдөгү жолбун куштун ырдаганын угуу бизге ылайык эмес го. Ушул да өзгөчө ишпи? Сиз эле калыстыгыңызды айтыңызчы" деди тамагаш салынуучу чабырага кайрылып. Анда чабыра: "Ой, мен эмне дээримди билбей калдым. Мындан көрө үйдүн ичин жакшынакай кылып жыйнап койсок, акылга сыярлык иш болбойт беле? Ошондо мен баардыгыңарды башкарып турмакмын" деди. Бир убакта эшик шарт ачылып, кызматчы аял кирип келди. Баардыгы өз ордуна тымпыйышып, эч нерсе көрбөгөн билбеген немедей тынчып калышты. Бирок алардын ар бири: "Менин колумдан баардык иш келет. Ата тегибиз мыкты жерден. Эгер үй кызматын тейлөөнү мага берсе, ой, ишти эң сонун кылып жолго коймокмун" деп ойлоп жатышты. Аңгыча кызматчы аял ширеңкени чагып, үйдөгү шамдарды жакты. Шамдар жаркырап, күйүп турду. Мына,
Эми бул үйдө биздин эң башкы кызматчы экенибизди бардыгы көрүштү. Биз бардыгына жарык нурубузду чачып турганыбызды карабайсыңарбы дешти ширеңкелер. Ошондо эң сонун жомок экен. Мен өзүмдү ширеңкелер менен ашканада бирге жүргөндөй сездим. Сен биздин кызга үйлөнүүгө толук татыктуу экенсиң, деди ханыша. Анда падыша: ооба, дүйшөмбү күнү үйлөнүү тоюңар болот, деди. Эми жакында ал падышанын үй бүлөсүнүн мүчөсү боло тургандыгын падыша менен ханыша соодагердин уулуна сен деп кайрыла башташты. Ошентип үйлөнүү тою боло турган күн жөнүндө элге жар салынып, кечинде шаарды ар түрдүү түстөгү шамдар менен кооздошту. Көчөлөрдөгү адамдарга кичинекей тегерек таттуу көмөч токочторду ыргытып таратып жатышты. Балдар аларды тосуп алышып, ураалап ышкырып жүрүштү. Соодагердин уулу болсо базарга барып, ракета менен тарсылдагычтарды сатып келип, аларды сандыгына салып, асманга учуп чыкты. Анан жашыл кызыл ракеталар жаркылдап учуп жатты. Учкундар асмандан жылдыздар жаагандай жарык чачып, шаардын үстүнөн укмуштуу сандык учуп баратты. Ал эми шаарда болсо соодагердин уулу жөнүндө ар ким өз билгенинче сөз кылып жатышты. Ошентип соодагердин уулу үйлөнүү тоюна сандыгыма түшүп алып, сепилге учуп барайын деп эртеси күнү токойго кайра келди. Ал сандыкты катып койгон дарактын түбүнө келип караса, сандык көрүнбөдү. Көрсө ал өрттөнүп күйүп кетиптир. Кечээ сандыкка түшкөн ракеталардын учкуну ал шаарда сейилдеп жүргөндө тутанып, өрттөнүп, анын гүлү гана калыптыр. Ошентип соодагердин уулу өзүнүн үйлөнүү тоюна учуп бара алган жок. Ал эми хан бийке болсо күнү бою сепилдин төбөсүнө чыгып алып, асмандан сандыгы менен учуп келет деп соодагердин баласын күтүп карап олтурат имиш. Балким кыз ошол күндөн ушул күнгө чейин аны күтүп жүргөндүр. Ал эми соодагердин уулу болсо жерден жерди кыдырып, жомок айтып жүрөт дешет. Мына балдар, жомок кызыктуу экен. Ошентип бул жомокта соңуна чыкты. Ар дайым жашооңордо жакшы гана нерселер болсун достор. Азыр болсо уктагыла. Бейпил түн.